урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин 56 жарлыгы жана 109 жарлыгынын негизинде Баткен шаарында өткөн жумадан бери 10 күндөн бери бузуу иштери жүрүп атат. Мыйзамсыз кызылсыздыктан чыгып кеткендердин негизинен азыркы учурда Нургазиев көчөсүндө турабыз. Бул Нургазиев көчөсүнүн күнбатыш тарабында өткөн жума эскертүүлөрдү бергенбиз. Ошонун негизинде алгандарды алып, өздөрү бузуп кетишкендери бар, анан бузулбагандар кайра мына бузушка туура келип атат. Азыр ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Негизинен бир эле шаардын ичиндеги бир эле көчө эмес, Баткен шаарынын ичиндеги баардык көчөлөрдө мыйзамсыз чыккандарды мындан нарыда иш алып барабыз. Баткен шаарынын чоң ортосунда жайгашкан базары боюнча айтып өтсөк, анда Сайдыман Ажы көчөсүндө тазалоо иштери болду. Анан мыйзамсыз курулган базарлардын жанындагы мыйзамсыз курулган документациясы жокторун баарын алдырып атабыз азыркы учурда. Ошо жагын тазалап, базарга кеңири кирип чыгууларын карап. Анан Нургазиев көчөсүндө ошо базардын жанындагы мыйзамсыз курулуштарын баарын тазалап бүтүрдүк. Анан айтып өтүш керек, Баткен шаарында 2022 жылдан бери чоң базарыбызды пландаштырып атабыз. Ал жакта А блогуну жана Б блогуну куруп атышат. Негизинен азыркы учурда Жем базарда ошол жака көчүрүп атабыз. Баткен шаарынын ичиндеги строй материалдар базарында ошол жака көчүрүп атабыз да. Келечекте 2020 жылга ошол А блок, Б блок жана башкалар бүтүп калса 2000 адамга иш орду болот. Баткен шаарынын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Нургазиев көчөсүндө иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө аталган көчөдө красный линия кызылсыздыктан чыгып кеткен курулуштар, кошумча курулуштар жана тротуарга чыгып кеткен тепкичтер жөнүндө болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, артта турган кооптуу болгон лестницалар, анан линия застройканы сактабай курулган тепкичтердин бардыгын алып салуудабыз. Булардын бардыгына объектинин турушуна карап туруп, өзү дизайн кодубуз бар, ошого карап туруп, бардыгына единый кылып туруп, бирдей форматта иштеп беребиз.